Сүйүнчүдө сүйүнүп келип отурам. Биринчи жолу сиздердин эфириңиздерге силерге чоң рахмат. Эл менен көпүрө кылып ушинтип бүгүн чакырып өздөрүңүздөргө келгениме кубанычтамын. Кыздарга сүйүнчү мен келдим. Жеке жашооңузда дагы сүйүнүчтүү чоң жаңылыктар болуп атабы. Негизи сүйүнчүдө сөзсүз сүйүнчү айтыш керек. Болуп атат сүйүнчү дегенде мен азыр учурда бир телеканалдарда өзүмдүн шоу Назира шоу деп элдердин көңүлүн аччу бир передача ачкам. Ошол жакта эмгектенип атам. Анан кийин эми сүйүнчү айта кетейин. Ушунча келгенден кийин жакында турмушка чыккан жатам. Өзүмдүн сүйүүмдү таптым. Биринчи Болчабыш керек. Ооба, биринчи силерге айтып жатам. Анан кийин менден кайсы бир газетабы же радио бирөөлөр менден интервью алганда качан турмушка чыгасыз дегенде, эки кызымды турмушка берип туруп анан өзүм чыгам деген. Кудай буюрса мага да очередь жетти. Келген билдирүүлөр бар экен. Салам сүйүнчү радиосу жалпы жамаатыңыздарга. Бир дагы бир суроом, жезде кайсы жактан сыр болбосо ошону айтып коюңузчу дейт. Менин атым Жазгүл деп калтырган. Кайсы кыргызстандык эле. Анан кийин мен негизи ушул башынан эле экөөбүз сүйлөшүп алдык. Мени интервьюга, мени ушинтип жашым канча да, атым, кийим баардыгы мага чектөө коюлган. Акыры Аралаштырбай эле мен жөнүндө такыр интервью бербе деп суранган да. Ошондуктан ал өтө серьезный кыргыздын. Мен негизи ушундай башында эле айтып берчүмүн, мен жигиттердин мындай менден күчтүү жигит керек. Жана ошондой эле мүнөзү чечкиндүү, кандай десем, духу күчтүү. Духовитыйлар жагат да. Ошондой жигит, ошондуктан мен сөз бергем. Жашындагы каяктык экен дагы кечирип коесуздар, айта албайм. Мен аралаштырганга анын уруксаты жок, айта албайм.